Чубак ажы карантинде Оз ачардын собун кантип алууну айтты. 24 апрелден тарта орозо айы башталып, Оз бекитилди. Орозо тууралуу маалыматтар Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы Жалиловдун Марал радиосу аркылуу берген сабактарына топтолгон. Уктап калсаңыз, Оз бекитүүгө туура албай калган адам эч нерсе жебей туруп, ойгонору менен дароо ниет кылуусу керек. Бирок бул жерде маани берилиши керек болгон бир жагдай бар. Сиз 12ге чейин туруп дароо ниет кылсаңыз жарайт берет. Кээде Оз бекитүү багынан көп өтпөй ойгонуп же унутуп калып суу ичип алып ниет кылгандар бар. Мындай орозо өтпөйт. Ал эми саат 12ден кийин ниет кылынган орозо да кабыл болбойт. Саарылыкка туруңуз, бул сүннөт. Эртең менен саарылык ичүү сүннөт. Оз ачар маалында тоюп жеп алып, эртең менен тамактанбай коюу туура эмес. Анткени орозонун максаты ашказанды кечиртейин, аны эс алдыруу. Ошол үчүн Оз ачканда чектен ашыкча жеп алган учурлар болот. Көп жеп алып ичиң жарылса сооп болот деген сөздөр чыныкка дал келбейт. Мухаммед пайгамбар да саарылыкка турула, анда береке бар деп осуят кылган. Дагы бир көңүл бурулуш керек болгон жагдай Оз бекитүү убактысына аз калгандар жабуу керек. Мисалы, 4-төн 5те Оз бекитилиш керек болсо, күтүп 2-3 мүнөт калганда жабуу керек. 1-2 саат мурда жаап койгон жакшы эмес. Мусулмандардын орозосунун өзгөчөлүгү саарылык жегенинде. Эгерде чаңкап калуудан корксоңуз, тамактан соң 200-400 грамм жылуу суу ичип алсаңыз суусуңуз канып жүрөт. Бала эмизген аялга орозо парзбы? Боюнда бар жана бала эмизген аялдар орозодон бошотулат. Буга карабастан орозо кармоого аракет кылуу көр такыбалыкка жатат. Бул аракет баланын ден соолугуна терс таасирин бериши толук мүмкүн. Эгерде бала 2 жаштан өтүп, өз алдынча тамак жеп баштап сүткө муктаждык жок болсо, кармоого болот. Кайсы оорулар орозодон бошотулат? Ооруп жаткан адам орозо кармаса, дарты дагы да күчөп кете турган абалда болсо, ооруп жаткан адам орозо кармаса, сакоюсунун мөөнөтү узарып кете турган болсо, эч жери оорубай, бирок орозо кармаса ооруп калуу ыктымалы көп болсо, орозодон бошотулат. Бирок бул себептерди дарыгердин чечими тастыкташы керек. Өз алдынча бүтүм чыгаруу парзды аткаруудан бошотпошу мүмкүн. Кандай дарылар орозону бузат? Көзгө тамызылган дарылар орозону бузбайт. Мурунга тамызылып, андан ары тамакка кирип кете турган болсо, орозо бузулат. Кулакка тамызылган май бузат да суу бузбайт. Мурунга, оозго улам дары чачып турушу керек болгон адамдар бар. Эгерде башты ылдыйга каратып чачып, мурундан же ооздан ичине кирип кетпей турган болсо, жарай берет. Ичине кирип кеткен абалда орозо бузулат. Таравих кандай окулат? Азыркы шартка байланыштуу таравих намазы үйдө окулат. Шарияттын талабы боюнча бул намаз 20 рекеттен турат. Үй бүлө менен окулган учурда атасы имамдыкка чыгып, балдары жубайы жана кыздары анын артында туруп окуганга уруксат берет. Айрым интернет булактарында намаз шамдан кийин окула берет деген маалымат тараган. Бул таравих куптан намаздан соң гана окулуш керек. Сөзсүз түрдө 20 рекеттеги 2 же 4 рекеттен кылып үзбөй окуу керек деген талап жок. Ортодо токтоп, китеп окуп же башка амалдарды кылып, андан соң улантса болот. Онлайн түрдө жана башка үйдө жашагандар менен чогуу окууга болбойт. Негизи Куранды катым кылып окуган жакшы. Эгерде сүрөлөрдү билбесеңиз, билген сүрөлөрдү кайталап окуй берсеңиз жарай берет. Карантинде Оз ачардын собун кантип алабыз? Негизи башкаларды Оз ачарга чакырган адам орозо кармагандардын собун алат. Бирок азыркы кырдаалда бул амалды ишке ашырууга мүмкүн болбой турат. Ошол үчүн жардамы муктаждарга же орозолорго каржылык жаткан жардам берип, болбосо азык-түлүк алып барып берүү да ошондой эле соопко ээ кылат. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Чубак ажы Жалилов төөнү тушап, андан соң Кудай Таалага тапшыргыла. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Мекендешкен насаат көп. Ар кандай ооруга анын шыпасын кошо жиберген Кудай Таалама чексиз мактоолор. Оору таралса, андан кантип сактануунун жолун көрсөткөн Мухаммед мээрим пайгамбарына салам жана салаваттар болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, чет жерде эмгектенип жашап жана окуп жүргөн мекендештер, бир туугандарым. Акыркы күндөрү дүйнө жүзү жаңы оорунун түрүнө кезигип, өзгөчө кооптонуп турган мезгил. Азыр эң башкысы Кудай Таалама тобокел кылуу менен коопсуздуктун жөнөкөй эрежелерин сактоо жолу аркылуу гана мындай катаал мезгилди жеңип чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим пайгамбары Мухаммед алейхиссаламдын төөнү тушап, андан соң Кудай Таалага тапшыргыла деген осуяты негизги эреже болуусу кажет.
Урматтуу тууганым, кайсыл гана мамлекетте болбоңуз, жашаган жериңизде мүмкүн болушунча сыртка чыкпаңыз. Өтө зарыл болбосо, убактылуу иштеп жана жашап жаткан өлкөнү таштап, керемет мекенибиз Кыргызстанга келүүнүн кийинки убакытка жылдыра туруңуз. Мээрим пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын жалпы ылаң чыккан жерге барбагыла. Ошол жердин ичинде боло турган болсоңор, аны таштап башка жерге кетпегиле деген ар бирибизге күмүш сырга болсун. Ушул себепти Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы менен бирдикте сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Келиңиздер, колубузду 20 секундадан кем эмес убакытта жакшылап жууп туралы. Тазалык ыймандын жарымы. Адамдар көп чогулган жана коомдук жайларга барбаганга аракеттенели. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Соо адамды оорулуу жаткан бөлмөгө киргизбегиле. Тамак аш жана дары-дармектерин ашыкча топтобой, барга каният кылып, сарамжалдуу бололу. Кудай Таалам бергенине каният кылгандан адам эң бай адам." Ушундай мезгилде дүрбөлөңгө, чыгымчылдыкка жол бербейли. Карантиндин чараларды колдонууда, күнүмдүк жашообузда өзгөрүүлөргө аргасыз туш болобуз. Бирок бул өзүбүздү жана жакындарыбызды жугуштуу оорудан сактоонун ишеничтүү жолу, ишенимдүү себеби. Учурда мамлекеттик органдарыбыз жугуштуу вирусту жайылтпоо жана алдын алуу боюнча колдон келген бардык иш-сапарды аткарып жатышат. Сиздерди бул көрүнүшкө туура түшүнүү жана жоопкерчилик менен мамиле жасоого чакырат элем. Ар бирибиз өзүбүзгө, туугандарыбызга, жакындарыбызга, перзенттерибизге жана кол астында болгондорго жоопкербиз. Күч бирдикте, бирге болсок бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Моюн сунууда, итаат кылууда, жол башчыларга жана адистерге кулак салууда эки дүйнө жакшылыгы камтылган. Жакшылык күндөрдө, ыйман үстүндө, токчулук кучагында, Алла тоонун саясында, ысык көлдүн жээгинде амандашканды, тойлошконду барыбызга тегиз насип кылсын. Кудай Таалам барыбызга жакшылык ырлоосун. Изги тилектери менен ийгилик каалап, бир тууганыңар Чубак ажы. Маалымат булагы Арба Чекит Кейжи.